көп мыйзамсыз курулуштар буздурулуп атканын, бул боюнча коомдо бир резонанс жараткан окуялар да болгон. Ушуну кантип жөнгө салып атасыз? Чындап эле баягы шаар ичинде көп бекен ушинтип мыйзамсыз курулуп калган? 34 үй бар. Тоскоол болгон жагдайларда болсо керек алар деп алууда. Жагдайлар бар. Тияка чыгат, бирок алар деле түшүнүп калды. Эми мунун бир жагы бар да. Эми ал үй курулуп калды. Курулуп еще сатып жиберишти да. Эми сатып алган кишилердин күнөөсү эмес бу жерде. Муну уруксат бергендердин күнөөсү. Эгер курулушка чейин болсо биз токтотуп калабыз, анан мындан кийин бербейбиз. Анан жанагы Байташ дегенди билесиздер, Киевский Тыныстановодо 22 этаж үй. Мен анын жетекчисин чакырдым. Аны тилекке каршы мен келгенче үйдү вот эксплуатация кылып коюптур. Мен ылдый жагын как раз 3 этаж коммерческий экен. Азыр кат жазып, приемка кылбагыла бул үйдү. Парковочный местосы жок. Азыр Киевский менен Тыныстанов, биз ошол жерде советский Киевстен сквер кылып атабыз да. Анан алар машинесин кайка коюш керек. 3 этаж коммерческий болсо, 22 этаж үй болсо, эгер ал жерге парковочный местосы, паркингтерин обеспечить этпесе, эмне үчүн биз уруксат беришибиз керек? Мына азыр машиненин баарын чыгара албай атат.